insandı sıylasan gözün tirüsünde sıyla dep daha bir kuğdullar ötkünde айтып bu insanlardı жақшырақ сыйлаш үшін сөзсіз ашорды өліш керек дейді да. Дейін десе мен айтып отырмын, өлгөндөн кийин деле сыйлай албайт көп инсандарды. Ошон үчүн Сократ айткандай бактылуулуктун 1000 жагы бар дейт, ошонун эң чоң жагы азыркысы дейт. Ошонусундай мынакей тирүүлөй легенда улуу салкат абабыз Омаровдун жакшы шарапаты менен келип калдым мен да. Бул да Кудайдын буйругу болуш керек. Мындан сиздерди көрүп өзүмчө бир ичимен кандайдыр бир жылуулук пайда болуп, башка эле бир керемет дүйнөгө түшүп калгандай болуп тандаган. Кыргызстандын тоолорун көрүп, кайра Кыргызстанда отурганда болуп сиздерди көрүп. Рахмат. Өзүнчө бир унутулгус мүнөттөр, сааттар болуп калды мен өзүм ичкидимде. Анан ошол дагы бир кыргыздын улуу таланты Асанкалы Беримбаевди ким билбейт, ошол кишинин обонуна жаралган Омар Султан абабыздын Ак булуттар деген керемет чыгармасы бар. Өткөндө ошо жетөөбүзгө Тосор айылына барып, абабыздын ошо айылында да бир ушундай бир жакшы бир эстен кеткис мен үчүн, ошол жерде эл үчүн, жердештер үчүн барган аттуу баштуу коноктор үчүн бир унутулгус бир күндөр болуп калды деп айтсам болот. Андан кийин Бишкектен филармонияда мындан чоң өкмөт башчылары менен улуу инсандар болуп, сырттан келгендер болуп, дагы бир тарыхта алтын фондго жазылган дагы бир кыргыздар чоң бир жакшы нерсе болду. Ошол жерде да ырдалды. Ошолорду дагы ошону эмедешет го тиги мен өлгөндө багыла ак булут жогору деп айткан иштешет. Ошентиптир да. Кандай айтканда дагы буларды угуп эле калыш керек.
Görmedim